Жолдошумдан белгилүү ырчы кыз кош бойлуу экен. Жолдошумдан көңүлүм калды. Азыр колумда 1,5 жашар уулум бар. Ажырашып кетсеми де ойлонуп жүрөм. Корбуларыма айтсам, алар үй бүлөлүү болбогонго эч нерсе түшүнбөйт экен. Ошол себептен сиздерден кеңеш сурагым келет. Жолдошум жакшы жерде иштейт. Кимдер менен иштерин айтпай эле коюн отура көрдүм. Кош бойлуу болгондо токсикоздон катуу кыйналып, тынбай ооруканага жатып жүрдүм. Кээде жолдошум келбей да калчу. Көрсө ошондо белгилүү эле ырчы кыз менен көңүлдөш болуп жүрүптүр. Ал кызга жигит жок бекен. Өткөндө ал кыздан СМС келиптир. Аны кокусунан көрүп калдым. Ал кыз: "Эгер мага үйлөнбөсөң, мен Instagram баракчага жазып чыгып, мамилебизди элге жаям. Аялың менен балаң мага 1 тыйын" дептир. Бул мага каттуу тийди. Канча жолу ал кыздын клибине жардам берди. Мен болсо чыгармачыл адамдар ак көңүл болот деп койчумун. Көрсө, ал кыз менен күйөөм соо эмес экен. WhatsApp'та экөөнүн бири-бирине жиберишкен жарым жалаңач сүрөттөрү жүрөт. Булардын кылыгын көрүп алып, көңүлүм калып, өзүмдү керексиз буюмдай сездим. Ушинтип эле жашнакай турган үй бүлө бузулуп, балдар жетим калат турбайбы? Азыр оор абалда турам. Тирүүдөн түңүлбө дегендей, алардын сүрөттөрүн чыгарып ийин деп, бирок сабыр кылып карманып турам. Балким күйөөм эсине келер деп да ойлонуп кетем. Кымбаттуу эжекелер, мага кеңеш берип коюңуздарды суранам.